Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров өкмөт үйүнүн алдында сөз сүйлөдү. Урматтуу туугандар, мына бүгүн сиздердин чыныгы жеңишиңиздер. Сиздер жеттиңиздер ушул жеңишке. Мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков өз арызын жазып берип кетти. Спикер Канат Исаев анын милдетин аткаруу мүмкүн эмес экендигин айтып, арызын жазып берди. Бүгүн президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр деген кызмат мага өттү. Сиздердин ишеничиңиздерди аткарууга ушул сааттан баштап иштеймин. Рахмат баарыңыздарга. Тараңыздар эми. Бүгүн 15 октябрда өкмөт үйүнүн алдына Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылгандар чогулган. Митингге келгендер кийинчерээк Аларча резиденциясына жакын Ысык көл мейманканасынын алдына барышты. Өз кезегинде Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткенин расмий түрдө жарыялаган. Бул маалыматтар интернет булактарынан алынды. Сиз биздин каналда алгач ирет болуп жатсаңыз, анда каналга катталыңыз. Жана ошондой эле бул маалыматтарды башка бирөөлөргө да таратып, алардын билип алуусуна себепчи болуңуз. Сиздер менен болгон Элдос Жумаев жана ошондой эле Эл ТВ каналы. Сиздердин назарыңыздарда Эл жаңылык программасы болду. Саламатта калыңыздар.